Ford Mondeo. Российский транзитный номерде. Седан. 2012, объемы 2. Дизель 106 литр. Жеткен 100 километрінде бағасы $8,000 деп жазып қойып тұр. Есе арқа жағынан көрініш. Açık болса ішінде тартып берейін, жауы екен. Сырт жақтан да көріп қойыңыз, байқап көріңіздер. Подлокотник жақсы, мынандай широкий. Коробка автомат, жана автоматтың жанында Power Shift деп жазылып тұрады. Мультируль. Chevrolet Trailblazer. Бұл мындай машина өтеле серек кездешет. Бізден машина базарда. Түсінен да сіздерге байқалып отауы. Мұны көріп отасыздар, матовый, глянцевый емес. Покрытиясы. 2004, объемы 4.2, телефон номерлері есін. Коробка автомат болады. Габариты чоң эле, кыйла. Мына дистеринде көрүп атасыздар, баллондун. Кызыл кара түстө. Ички салон бир тартып берейин, эшиги оор ачылат экен чындыгында. Бул көрүп атасыздар, абдуфтар менен кошо корректировка сидений бул жерде. Бул пассажир жагынан көрсөтүп атам, алдыңкы. Мында монитор коюлуп тур, атайын мультимедиа, климат контроль двухзонный. Сиденьялары кожасы аябай мындай жагымдуу, катуу да эмес, жумшак да эмес. Люк бар, мультируль. Бул жакта бардыгы тең электропакет. Бул жакта милде дагы, анан километрде дагы көрсөтүлгөн приборный панелинде. Айтылыш басы 550 000 сом деп атат. Эсин номерин дагы кайталап коюп атам. Эси не аябай акча зары экен, тез арада сатышым керек деп атат. Чалыңыздар дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Toyota Corolla седан. 2007, объемы 1.6, басы $6,500, коробка автомат. Kia Morning. Коробка автомат, телефон номерлери. Комментарийде суранып каласыңар, мындай чекеден эле тартып кете бергиле деп. Мүмкүнчүлүк болсо мен чекеден эле тартканга аракет жасайм, эми өзүңөр туура түшүнгүлө. Ээлер болбой калат, маалымат ала албай калат, ошондуктан кайсы автоунаадан маалымат алсам, ошодон тартып кетем. Бул эми ички салону көрүп атасыздар. 4 айнең электростеклоподъемники, блокировкалар менен кошо. Сиденьялары ткань материалда, коробка автомат. Кондиционер бар. Айтылыш баасы 350 000 сом деп атат. Honda Civic. Оң руль. 2001, объемы 1.5, телефон номерлери есін. Айтылыш басы 250 000 сом деп атат. Сыртынан жакшынакай эле тунук эле көрүнөт. Honda Fit, американец. RS комплектациясында спорт. 2009, объемы 1.5, коробка автомат. Телефон номерлери да жазылып турат. И басы
$7700 РС комплектациясында. Машина açık ekan, gürültü жабык ekan. Matiz 2 2008, объем 0.8, коробка механика. Или меняю, алмашу жолу да бар екен, неге? Фиттерге алмашу, қошымчасын қошып береді екен бұл есі фит машинасына. Айтылыш бағасы 150 000 сом деп атады. Matiz 2 Корея. 2004, коробка механика. Телефон номерлері есін. Бағасы 160 000 сом айтылыш бағасы. Бұл машиналар жаңы келді. Kia менен Hyundai i40 жана Kia бұл Kia K5 же K7 болот. K5 екен жаңы кузовунда. Ушул видео көп лайк, топ просмотр делесе мен эмдигисинде ушул машиналар жөнүндө толук тартып кетем, мүмкүн болушунча. Subaru Forester, оң руль, 2002, объемы 2 турбо, бағасы $5500, телефон номерлері есін. Honda Accord, оң руль, 2004, объемы 2.4, телефон номерлері есінің 704 31 40 14, бағасы 350 000 сом айтылыш бағасы. Мен дағы діле навес қатарда жүрем. Алдыңызда бұл Honda CR-V 2 мухобойкаларымен CR-V'nin өзін 2003, объемы 2.4, телефон номерлері есін. Коробка автомат. Дискаларын байқасаңыздар башқача, мұнда подхром жылтырап тұрады. 4 өтең тартады екен. Ішкі салон қысқаша тартып беріп қойын. Бұнықыда комбинированный сиденьялары, материал кожа. Пробеги 153 672 километр, коробка автомат. Люк жоқ. Басы қанша болады? $7,500. Chevrolet Lacetti седан 2005, объемы 1.4, коробка механика, телефон номерлері есть. Айтылыш бағасы 260 бы? 260 000 сом. Ішкі салон бір қысқа тартып қойлы. Алдын қайнектер электростеклоподъемникте, сиденьялары мынандай боз түстөгү материалда, велюрда. Да бир күмүш түстөгү Lacetti седан 2008, объемы 1.6, коробка механика. Коробка механика. Телефон номерлері есін. Айтылыш бағасы 280 000 сом. Toyota Highlander 2003 жылы, объемы 3.
коробка автомат, телефон номерлери эсин. Айтылыш басы 8,5 миң доллар. Ички салон бир кыскараак тартып берип коеюн. Ички салон анда чехолдо экен, кожа чехолдо. Toyota Camry 45 кузовта. Эки миң 11, объему 2.5, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Ички салонун кыскараак тартып берип коелу. Сиденьялар ткань материал. Айтылыш баасы 10.500 доллар. Lexus ES 300 болушу мүмкүн. 2005, объему 3, телефон номерлери жана баасы жазылып турат, 7,5 миң доллар. GS экен, GS 300. Ички салону, штатный монитор, кожаный салон, трекшн контролду өчүрүп жандыруу, карда жана баягындай режимде которуу функциялары бар экен. Память сидений 3 режимде, мульти-руль, фароомывательдер бар экен, обдув менен кошо экен, подогрев сидений. Равон R3 же Nexia деп коет. Nexia 3 Өзбекстанда чыгарылат бул. 2017, объему 1.6, коробка механика, телефон номерлери. Машина жаңы эле болуп көрүнөт. Заводдон чыккандай эле болуп. Бир жеринде чийик же мындай өчүп калган жерлери көрүнбөйт, таптаза көрүнөт. Даже сиденьяларында пленкалары алын эле экен. Ички салону пробеги канча болуп калды? 8100, 810 км. 810. Мынакей бир көрсөтүп коеюн өзүңүздөргө дагы, 810 километр. Интернет жазасызбы? Почта жүрбөгөн эле болуп эсептелинет анда. Мен да почта чыгарып Жок. Коробка механика, байкагыңыздардай. Баасы, айтылыш баасы 10 миң доллар болот. Lexus GX 470. Мындай катуу шамал, күмбүркөлүп шамал жүрүп баштады. Чаңгытып жаанда жаап калышы мүмкүн. 2008, объему 4, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Машина сырт кабалы жакшы, тунук. Айтылыш баасы 23.500 деп атат доллар. Ички салон бир тартып берип коеюн. Бул машина бардыгыбызга эле белгилүү эле болуп калган. Мынандай кыскача эле көрсөтүп коеюн. Эмне өзгөчөлүктөр бар? Могу жеринде монитору бар окшойт. Арканкы пассажирларга штатный монитор, двухзонный климат контроль. Бардык навороттор, даже помощник спуска с горы. Азыр жүрүп турган мезгили машинанын пробегин байкап коелу. Анда пробеги 157.417 милби же километрбы. Могу жерде жазылып турат, американец окшойт. Километрде да көрсөтүлөт, милде да приборный панелинде. Мынакей кондиционер 115 вольтко чейин которула турган функциясы менен бар экен, кнопкасы.
жакшы, машина таза. Lexus RX 450 гибрид. Машина кейджи. 2011 telefon номерлери люк бар. Ички салон сөз көрсөтүшүбүз керек мындай кымбат машиналардын. 3 режимде память сидений, электроприводтар иштейт барды. Бул жакта дагы кошумча функциялары, приборкалары о жерде экен. Анан штатный монитору өзүн двухзонный климат контроль менен кошо. Бул жакта анти занос, подогрев обдув менен кошо. Анан сиденьялар мындай ачык түстө, ачык ак түстө. Бундагы баасы 23.500 деп атат доллар. Toyota Camry американец 55 кузовта. Азыр тартууга моундай машиналар эки жактан өтө эле тоскоолдук кылып атат. Эгер мындай видео кичине ракурсу начарраак чыгып калса, алдын ала кечирим сурайбыз. 2015 объему 2.5, телефон номерлери эсин люк бар. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Машина ачык элеби? Так, ички салонун бир тартып берип коеюн. Антизанос, мультироль. Бул жеринде мынандай приборкасында жакшынакай өзүнүн силуэти турат машинанын. Бул жеринде кичинекей мини дисплейде штатный монитору. Сиденьялары ортокусу мындай ткань, рельефный материалда, жана чекелери кожада, кара кожада. Bunun bası kaç oldu otar? 15.500 доллар. Toyota Camry 50. kuzufta gibrit amerikanец. Koreyadan geldi. Koreyadan ken. Koreyadan seriyle gezleşet. Önce Amerika через Gruziyadan gelet. 2012 объему 2.5 telefon номерлери yesin. Люк бар. Корейский комплектациядан бир көрүп коелук. Кандай машина бар экен. Так, ички салон бир тарталы. Бул жерде байкагаңыздарда эки функция турат. Помощник при парковке менен антизанос, мультироль. Штатный өзүнүн монитору, штатный деп эле кечке эле кайталай бересиң деп бул да комплектациясын да кыйла таасир берет. Могу жерде байкасаңыздар да кошумча функциялары бар экен. Подогрев менен кошо эко режимге которулат жана дагы 3 режимге которула турган функциялары менен машинанын спорт режимине да ошол кнопкалары бар экен. Сиденьялар мындай ачык түстө, чекелери кожа, ортоңкулары замыш экен, материал эмес, замыш, комбинированный. Электроприводтары менен кошо сиденьялары. Бунун баасы канча болуп атат эми? 13,5 миң доллар. Кореец, американец эмес. Так, бир функциясын кичине көрсөтүп коеюн кыскача. Мо көрүп атасыздар, 4 жака которула турган. Бул баягы мына пассажирди дикен жылдыра турган, мынакей жылдыра турган джойстик деп койсок да болот. Ошол функциясы экен, жакшы, аябай ыңгайлуу. Hyundai Solaris жаңы кузовунда.
2017, объемы 1.6, бағасы $9.500. Шамал аябай қатты болып отат. Андай шамалдың үні болса, алдын ала кешірім сұрайыз. Бұл эми табиғи нерсе екен. Honda CR-V 3 2009, объемы 2.4, телефон номерлері есін. Бағасы қағазында $10.500 деп жазылып тұрады. Біріншілерден болып көк аккорд жолығып жатады бізге. Алдыңғы жағында кішіне шиілген жерлері бар екен. Буферінде. Жылы 2004, объемы 2.4, бағасы да жазылып тұрады. $6.000. Сол руль. Арқада парктроник датчиктері қойылған екен. 4 парктроник датчиктері бар. Ішкі салонын қысқаша тартып кетейін. VSA off функциясы бар. Подогрев сидений, екі режимде, двухзонный климат контроль, мультируль, коробка автомат. Пробегі қанша болып қалды? 200.000 дейді пробегі. Азыр екі Civic жөнді сөз қылып тартып кетем. Бірінші көгінен баштай берсек, тоқ көк түсті. Honda Civic, седан, сол руль. 2004, телефон номерлері есін. Объемы 1.4. Бұнда арқасында фаркоп бар екен. Коробка механика. Ішкі салонын қысқа көрсетіп қойайын. Бұның басы қанша болады? 300.000 сом. Кейінке бұл қара түстегі Civic өтелі. Объемы 1.6 екен. Телефон номерлері. Өкөтеңілі бір адамға қарашту. Бұнда люк бар. Кішіне комплектациясы бұндықы жақшырақ. Комплектациясына сөзсіз көңіл бұрыш керек машинаны. Ошоға жарашадағы машина қымбат арзан болады. Мен бекерінен ішкі салондорын тартып, бағы өзгөчөліктерін айтпаймын. Ошо өзгөчөліктеріне жарашада машина қымбатырақ болады. Байқағаныңыздардай 4 айнетің электросеклоподъемникте сиденьялары мынанда кожада, бирок мындай өчүп қалып тұр кішіне айрым жерлері езіліп. Бирок жыртық жері жоқ. Мынанда монитор өзі қойылған, қойдырып тұр. Подлокотник бар, жана қошымча подогрев сидений. Бұныңқы коробка автомат. Қанша болып отады? 300.000 сом. Айтылыш басы. Honda Accord. Седан. Люк бар. $2004, объемы 2.4, басы да жазып тұрады $5.000. Срочно деп жазып қойып тұр, маневр қойыргілі. Телефон номерлері. Honda Odyssey. Минивэн болады. Odyssey 3, 2004, объемы 2.4, газ бензинде. Басы $5.500.
Toyota Camry 30 kuzovda. $2002 объемы 2.4 коробка автомат. Басы $6.900. Audi Q5. Мына кроссовер. Оптикалары да бір башкача. Байкагансыздар. Ксенон линзовый екен. Фаралары 2009, объемы 2, турбо. Басы $11.000. Quattro. Мында 4 өтең тартат балондору. Мен дагы деле навес катар жактамын. Ушул жактагы автоунааларды сиздерге дагы деле тартып берүүнү улантуудамын. Алдыбызда мо Honda Fit, американец. «2009 спорт» деп жазып коюптур. Кагазында телефон номерлери эсин. Айтылыш басы $7.500. Мына тартканга кичине мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Капталдарынан эшик ачылып турат. Литиода экен балондору. Поворотторуна кондиционер, камера заднего вида, подогрев сидений, мультируль, комфортная деп жазып коюптур. 5-си 2004, объему 3, телефон номерлери 779 10 00 10. Açıp berdi ээси. Bir кыскачара тартып берип коеюн. Под дерево экен. Эшиктери жана могу торпеданын окантовкалары. Сиденьялар өзү велюр материалында. Штатный монитор, двухзонный климат контроль буларда болот сөзсүз. Арка жагындагы сиденьялардын көрүнүшү. Мо функция бул шторка пардасын түшүрүп көтөрө турган аркасындагы. Басы $5.500. $5.500. Mercedes-Benz E-класс 210 кузовта седан. Комплектация Elegance. 2000, объемы 2.4, басы $4.500. Телефон номерлери жакшы байкалбай атат мага. Канча болуп калат? Шамалга кичине кагаз жылып кеттир. Мо телефон номерлери эсин. Коробка автомат. Балондор мындай летний дисте. Арка жагынан көрүнүшү. Ички салонун кыскачараак көрсөтүп коеюн. Кожа экен, сиденьялары өзүнүн жылына комплектациялары аябай жакшы. ESP өчүрүп жандыруу функциясы бар экен. Система курсовой устойчивости ESP. Подогрев сидений 2 режимде. Мультируль. Комплектациясы жакшы эле. Баасы канча? $4.500. Honda CR-V 1, оң руль. 1999, объемы 2, басы $300.000 айтылыш басы. Honda Stream, оң руль. 2001, объемы 2, телефон номерлери эсин 779 63 53 20. Айтылыш басы 260, $260.000. Honda Accord
2001, объемы 1.8, телефon номерлері есть. Басы қанша болып атат? 260 миң сом айтылыш басы. Мен көбінчөсү урматтуу көрүүчүлөр айтылыш эле баасын эле айтып коем. Кызыккандар өзүңүздөр телефон чалып, ээси менен сүйлөшүп көрүп машинаны анан кийин баалашып алсаңыздар болот дагы. Бир кыйла суммага түшүрүп. Toyota Camry 40 кузовта. 2006, объемы 2.4, коробка автомат, телефон номерлери ээсинин. Ички салон бир көрсөтүп коеюн. Сиденьялар өзүнүкү материал тканьда экен. Айтылыш баасы $7.000, $7.000. Toyota Avensis универсал 2008 газ бензин экен. Объемы 1.8, телефон номерлери ээсин. Коробка механика. Баасын жакындатып эле айтып атам деп атат. Ээси 320 миң сом деп атат. Ички салонда бир көрсөтүп коеюн. Могу газ датчиги. Volkswagen Golf 4. 2003, объемы 1.6, коробка автомат, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 250 миң сом. Toyota Harrier, оң руль, 1999, объемы 3, баасы $5200, телефон номерлери. Honda Jazz. $2007, объемы 1.4, телефон номерлери ээсин, коробка автомат, баасы 350 миң сом. 350 миң сом. Балондору зимний экен, 4 тең. Toyota Yaris. Мен эми Борборут базардан сол жактагы навес катарда жүрөм. Жылы 2008, объемы 1.3, коробка механика, телефондору ээсин, жана баасы $6000. Chevrolet Spark. $2012, объемы 1, свежий перегон, баасы 330 миң сом, же $4700. Honda Fit. Өзүнүн мындай балондоо дискалары ушундай. Дагы бир кошумча
бере турганы бар. Аны видеонун акырында айтып кетем. 2003 объему 1.5 телефон номерлери эсин. Арка жагынан көрүнүшү бу. Машина жакшы орточо эле абалда. Айта турганы кошумчасы. О баллондор менен кошо берип үйрөткөн. Летний экен булар дагы. Андай алюминиевый сплавтагы дистерде. Ушул баллондор менен кошулуп 300 000 сомго берип берем дейт. Honda Civic Restyling. Оң руль. 2003 объему 1.7 телефон номерлери эсин. Ички салонун бир көрсөтүп коеюн. Мындай DVD проигрыватель монитору бар экен, мультимедиасы. Подлокотник бар, сиденьялары мындай материалда ачык түстөгү. Айтылыш баасы 310 000 сом. Getz Restyling 2010 объему 1.4 коробка механика. Телефон номерлери эсин. Жылдын эң акыркы выпускаларынан болуп экен. Растаможка болгондой. Бул значит Кореядан келди. Огнетушитель да бар экен, аптечкасы да бар экен. Россиядан келди уже Корея? Эстониядан келди. Эстония, Европанык экен. Сиденьялар мынандай, көк пара кожа. Чехол бу. Пробеги 138 340 километр, коробка механика. Айтылыш баасы 320 000 сом. Портерге болсо, Портерге алмашуу жолу бар экен. Дагы бир жолу номерин кайталап коеюн. Дагы бир Honda Fit күмүш түстө. 2003 объему 1.5. Эси жанында жок экен, жанында турган адамдардан сурасак 350 000 сом дегендей болду эле дейт. Kia Morning Кореядан. Эки миң тогуз объему 1 газ экен, заводской газда болсо керек, коробка автомат. Коробка автомат дедик. Баасы $4000 айтылыш баасы. Ички салону, сиденьялары кожа, подлокотник бар экен. Газ кнопкасы. 4 айна тең электростеклоподъемниктер. Honda Fit. Эки миң үч, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 270 000 сом. Биз дагы деле видеолорубузду тартуулай. Асманды көрүп атасыздар, чаң болуп, бозоруп кетти. Шамал катуу жүрүп атат. Honda Civic Hatchback Restyling, сол руль, люк бар. 2005, объему 1.6, баасы $5500, телефон номерлери эсин. $5000 экен. Коробка механика. Бу чехол биндирилиптир отургучтарына. Көрүп атасыздар кыскача.
Мен жогору жакта катарда жүрөм. Алдыма мо Aldo Mazda Demio, оң руль. Жолуп атат. Так. Сол руль экен, кечиресиздер. Mazda 2 болот булар. 2004, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Коробка механика. Mazda 2, оң рулю Mazda Demio болот. Ички салонуна көңүлдүү буралы. Шундай жөнөкөй классический стилде. Баасы 220 миңби? 220 миң сом айтылыш баасы. Пробеги одометринде 246.208 километр деп көрсөтүлүп атат. Honda Fit. Мындан ары фиттерди дагы көбүрөөк тартып барганга аракет жасайын ушул видеодо. Эки миң үч, объему 1.3, телефонуну эсин. Айтылыш баасы 260 бы? 250 миң сомдо атат. Honda Fit. 2003, объему 1.3, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 280 миң сом. Дагы бир жаз, ачык көк түстө. Асманга окшош. Объему 1.4, 2004 жылы, телефон номерлери 779 92 80 80, коробка механика. Ички салонун бир көрсөтөйүн. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Баасы канча дедим? 350 миң сом. Lanos. Deo Lanos. Бирби же экиби бу? Бир. Lanos 1 экен, 1999, объему 1.5, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 140 миң сом. Ички салону. Honda CR-V 2. Сол руль. Эки миң беш, объему 2, коробка автомат. Баасы 10,5 миң доллар. Паузага басып, анан номерлерин билип алсаңыздар болот. Видеону. Honda Stream, оң руль. Эки миң үч, объему 1.7, бензин газ. 270 миң сом. Баасы 4 миң доллар, 270 миң сом деген сатабы. Мынаки газ оборудованиясы. Баллону канча литрге? 60 литр. 10 литр безопасность. 10 литр безопасность дейт. Болду. Үчүнчү катарга отурса болобу же тыл кичине кысылып калат экен, а? Мондай да. Болот экен, болот экен. Эки адам, кичинекей адам отурса болот. Эми эките чоң адам болбойт, үчтө кичинеси кирип. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атканыңыздардай машиналар өтө деле көп эмес. Убагында аябай толло болуп батпай кетет эле. Адам баса турган жерге дагы
коюп алышып. Азыр болсо мынакей мындай көрүнүш болуп атат. Машиналар анча өтүмдүү болбогондуктанбы айтар ушул. Мына жогору жакта анча тартпайсыңар деп бул комментарийде да айтып калыңыздар. Күндүн ысыгына байланыштуу бул жакка аябай чыгыш кыйын болуп атат. Күн бүркөлүп кичине шамалып жүргөнгө мындай тартууга дагы шарт болуп атат. Ошого бир аз көрсөтүп коеюн деп атам сиздерге. Бул жактарда ушундай көбүнчө ушундай машиналар болот. Мынакей Toyota Previa, sol rul, gaz benzinde. Previa Essiman суранып аткандар да бар эле. Эси көрүнбөйт. Кызыккандар өзүңүздөр номерине чалып, маалымат алып алыңыздар эсинен. Мынакей номери. Мынакей Mercedes-Benz. Minivan 2002 объемы 2.2 коробка механика. Кагазы кичине көтөрүп коесуңбу? Номерлер жакшы көрүнбөй калат экен. Телефон номерлери эсин. Бул ички салон ортоңку сиденьялар жок экен да? Бул жак эми кандай неме? Грузовой отсек катары эле экен да? Мында караганда. Ошондой. Так, айтылыш баасы 350 000 сом. Мына эң жогору жагына чыгып эле калдым. Байкап атасыздар, машина жок. Жок эле эсе. Ортолуктарында кичине сейрек кездешип атат. Ээлери тем более жок, көрүнбөйт. Мисалы үчүн Opel Lugo бар экен. Эси жок, кызыккандар болсо арзаныраак машина деп дагы көп суранып каласыңар. Эски болсо дагы 1995, объему 1.8, коробка механика, телефон номерлери. Дагы арзаныраак машиналардан Volkswagen Passat Universal B3 кузовунда 1991, объему 1.8, телефон номерлери. Айтылыш баасы 100 000 сом. Дагы бир кыйла сумма түшүп бериши мүмкүн. Аны аларман өзү саудалашып алат деп ойлойм. Honda Odyssey 2 2001, объему 2.3, телефон номерлери 773 50 07 07. Айтылыш баасы 250 000 сом. Азыр эми киргенде Борбордук базар дарбазанын оң канатынын эң жогорку жагында жүрөм. Ушундай машиналар турат бул жакта. Көпчүлүгүн эле булдан алдыңкы видеолордо көрсөтүп кеттим. Honda Step вагон. Жылы 2000, объему 2, телефон номерлери эсин. Машина KG. Айтылыш баасы 250 000 сом. Ички салон бир кыска көрсөтүп коелу. Toyota Essiman
спойлерлер бар экен. Люк бар. 2002, объемы 3, бензин, газ. Бағасы $6300. Доллардың курсы мен ақырғы маалыматтардан білгенім бойынша 69 сом берілді ен. $1. Honda Accord sedan, sol rul. Айландырып bir көрсөтүп коеюн. Сыртынан аябай жакшынакай көрүнөт. Балондору да бир өзүнчө эле адамды тартып турат. Кагазынан маалымат алсак, 2003, объемы 2, баасы да жазылып турат, $5500. Телефон номерлери эсин. Ички салон да бир тартып берейин. Мынандай токулган чехолдо экен. Сиденьялары кара кожада. Коробка механика, двухзонный климат-контроль, подлокотник бар. Opel Astra Universal 1998, объемы 1.4, коробка механика, телефон номерлери эсинин. Kança da otası? 260 ha? Ha 160. Жақсы. Renault Logan. Kuzov sedan. Российский транзитный номерде учеттан чыккан экен анда. 2011, объемы 1.4. Телефон номерлери эсин. Коробка механика. Эми мен оюмча Россиядан ушундай машиналар да келип баштайт. Бизге бул алгачкы машиналардын бири болот. Ички салон бир көрсөтүп коелу. Бул чехолбу же кожабы? Өзүнүкү сиденьясыныкы. Өзүнүкү экен, кожа. Подлокотник бар, ал дагы кожада. Так, баасы 220 миң сом айтылыш баасы. Matiz 3, Корея. Супер салон дейт, эси. Айландырып тартып берейин биринчи. Аркасында 3 парктроник датчиги бар экен. 2008, объем 08, телефон номерлери эсин. Коробка автомат, кондиционер бар, подогрев сидений водительге бар. Айдоочуга так 4 айнеге тең электростеклоподъемникте. Отургучтары мынандай көк кара комбинированный кожада. Баасы 240 миң, 240 миң сом. Кеми бар дейт. Анан кийин муну да силерге караштуу. Бул күмүш түстөгү. Бул европейскени, ооба. Бул Chevrolet Matiz. Бул баягы молдингтер менен дагы айырмаланат көбүнчөсү Европадагы. 2008, коробка механика. Телефон номери. Ички салонун бир кыскача көрсөтүп коеюн. Сиденьялары ушундай көк боз комбинированный материалда болот. Кондиционер бар. Бунун баасы канча? Бул да 240 миң сом. Matiz 2,
Корея. Эки миң беш телефон номерлери, коробка автомат. Алдын кайнектери электростеклоподъемникте. Мына жерде эмне деген мынандай включатель бар экен го? Бар эле. Бар беле. Газдыкы сыяктуу окшойт эле. Эми ошо датчик боюнча айтып кетейин деп аттым эле. Эси точно билбейм дейт. Кондиционер бар. Бунун баасы 100 канча? 160 миң сом. Матиз 2, Өзбекстан. Жылы 2010. Телефон номерлери эсин. Коробка механика. Ички салону. Пробеги 125 миң километр. Баасы 150 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Матиз 2, Корея. Diamond комплектацияда окшойт. Мынакей. Кагазына кайрылсак 2-3 коробка механика, объем 0,8, телефон номерлери. Мынакей максималь комплектацияда болот. Diamond'дар 4 айнеге тең блокировкалары менен, электродо, кондиционер. Бул автомат беле мурда. Билбейсиңби? Мына пассажирда да airbag бар. 100 канча дедиң? 150 миң сом. Матиз 2, Корея. Коробка автомат. 2004 телефон номерлери эсин. Коробка автомат. Алдын кайнектери электростеклоподъемникте. Пробеги 187 миң 362 километр деп көрсөтүлүп турат. Баасы 100 канча? 150 миң сом. Дагы бир Матиз 2, Корея. Эки миң 3, объему 0,8, телефон номерлери эсин. Коробка механика. 150 миң кеми бар деп атат. Ички салон, алдын кайнектери электростеклоподъемникте. Airbag айдоочуда бар. 224 миң пробег. Матиз 2, Корея. Өзбекстанбы? Бирок Корея немесин коюп коюштур, жасагансызбы? Алганда ушундай экен, бирок жасалыптыр да. Өзбекстан экен. 2005 телефон номерлери эсин. Коробка механика. Боло турган баасы 120 миң сом деп. Матиз 2, Өзбекстан. 2004 телефон номерлери эсин. Коробка механика. Мындай чирик жерлери бар экен. Боло турган баасы 90 миң сом. Пробеги 170 миң 341 километр. Ички салону ушундай абалда. Матиз 3, Корея.
2007, объем 0,8, коробка механика. Айтылыш басы 160 000 сом. Салонды тартып қойын. Алдын қайнектері электростеклоподъемникті. Сиденьялары материалды екен. Кондиционер бар. Болы тұрған әлі айтып қойыр келе, өзің өргеле жақсы. Болушы 75 000 сом. Мына басынан баштадық, мына машинаның. Мына кешкі базар болған үшін тоғытыр басын айтып қойып отады. Иелері 2000, коробка механика. Қайсы канал бұл? Машина кейжі каналы. $75 000 сом болып тұрған басы. Тико, көк Тико 1996, басы да жазылып тұрады. 70 000 сом кемі болауы? Кемі болады дейді. 4 балоны жақшылы, зимний протекторлар. 4 өтең мұнандай. Машина кейжі. Да бір қызыл Тико. Бұның басыдағы қағазында 70 000 сом деп жазылып тұрады. Есі жоқ, номерінделе жазған мес оқшайды. 1998. Есі сенсің бе? Номері қанша? Номерім жоқ ана. Номер жоқ па? Қысқасы бұл бияқтан табатканбыз да, керек болсаң, Ем уже қардары сатылып кете тұрған түрі бар бұ, же жоқ бұ бүгін? Же енді жұмаға келесің дағы? Olur. Енді жұмаға келіп қалады, егер жақтырсаң 79 мenen 779 85 85 77 85. 77 85. Ушул номерге чалса деле ошол байланыша турган адамдар бар экен. Ошо маалымат алып берип коет. 70 000 кеми болот да сөз, Кем болот. Кызыккандар чалыңыздар. Эми кезек Портерге келдик. Портерде дегеним Портерлер аз-аздан үйүнө кайтып атышат мындай. Байкаганыңыздардай. Şu болгонун тартып бере берейин сиздерге. Маалымат алып. Канчада отасың машина? 270. Бул не болуп кетет? Бафтоник, Кытайдыкы. Бафтоник. Ушундай машиналардан баштадык видеобузду. Срочно деп жазып турат, акча зарыл экен сиздерге. Мынакей 270 000 сом деп турат. Да кеми да болобу? Сүйлөсө? Аз-маз кеми болот дейт. 2012, объему 1.3, не аз бирок. Бензинде. Ушундай бирок мында караганда Портер менен эле бирдей эле көрүнөт. Даже Портерден бийигирээк кузову. Портер 1, нарашка бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Кагазына кайрылалы 2003, объему 2.5, телефон номерлери эсин. Алмашуу жолу бар экен. Кайсыл жеңил машина болбосун, алмашуу жолу бар экен. Пробеги 563 803 деп көрсөтүлүп турат. Одометринде айтылыш баасы 350 000 сом. Борттун ичи Портер 1, нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2001, объему 2.6, басы да жазылып турат, 380 000 сом. Мотор жаңы коюлган экен, Так. Мопотөбү? Ушул Портер экен, ак Портер. Бунда да нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2003. Объем 2.5, телефон номерлери эсин. Жабык го? Ачык элеби? Жабык болуп турат, мейли.
Бул жактан көрүп кое беребиз. Пробегин 341 000 километр. Баасы канча? 380 000 сом айтылыш баасы. Портер 1. Эки миң бир телефон номерлери эсин. Салонuna көңүл бурсак. Пробеги 223 900 километр. Айтылыш баасы 350 000 сом, а? Портер 2 126 CRDI. Тенти бар окшойт. Бортунда жыйылып турат, тенти бар экен. Эки миң сегиз свежий перегон, объему 2.5. Телефон номерин пауза кылып билип алыңыздар. Ички салону, бул жеринде кичине жыртыгы бар. 288 000 километр пробег. Баасы, айтылыш баасы 450 000 сом. Деме, Портер 2 Кыргызстанга келип эле жөн эле иштелбей жатканбы? Жаткан дейт. Нарашкалары бар, интеркулер. Эки миң беш, объему 2.5, телефон номерлери эсин. Таки, бортунун ичи. Так, ички салону. Чехол кадап коюптур. Пробеги 318 611 километр. Спальниги бар экен. Потолоктор мындан атайын жасалыптыр. Мына байкаганыңыздардай кожада жасалыптыр. Дизайнерский жасалыптыр. Ходойлор жакшы. Баасы канча болуп атат? 500 000 сом. Кеми бар дейт. Портер 2 будка холодильник. Эси жок, бирок кагазында баасын деле жазып коюптур. Кореядан келген будка холодильник. 2013 телефон номерлери. Мо баасы 12 900 бу түшүнүксүз болуп калыптыр. Өзүңүздөр баамдап алыңыздар, же керек болсо ээсине чалып билип алыңыздар. Нарашка жок, Портер 2 126 CRDI. Родная краска экен. Кореядан келген боюнча акыл абал ушул экен да. Кабинасы 2009. Так, объемы 2.6, телефон номерлери эсинин. Окей. Так, салону. Пробеги 289 751 километр. Баасы канча? 530 000 сом. 500ге берем дейт. Мынаки машина кейджи. Мынаки мо портерде номер немелерин көрсөтпөй эле коюн, капталдан эле көрсөтүп коелук. Ушул машина азыр сатылыптыр. Мо жигит алыптыр. Ээси ушул. Канчага түштү? Мынаки о жигитке 310 000 сомго нак эсептеп бериңер, Жакшы, насип кылсын. Нарашка бар экен. Мынаки 310 000 сомго. 2000 канча? 2001. 2.5 объем. Болду. Ушул 3 Портер 1. Абалдары жакшы, тунук, таза. Нарашкалар коюлган. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Бир адамга караштуу. Азыр биринчи Портердеги кагазы жазылып турат, ошого байланышып, эгер жакса
алсаңыздар болот. Биринчи ушуга кайрылалы анда 2002 телефон номерлери эсин. Bunun боло турган баасы 420 миң сом деп атат. Боло турган баасы 420 миң сом. Жакшы эле, мындай тунук көрүнөт, эми краскаланып жасалган. Анан кийинки бул Porter. Бул баасы 460 миң сом деп атат. Porter 1'di сүйгөндөр ушул. Абалы аябай жакшы, таза. Кийинкиси бул да 460 миң сом. Свежий келген бардыгы тең. Мында кагазы бар экен. 2003 телефон номерлери, объемы 2.6. Porter 1 свежий келген, нарашка жок. Эки миң үч телефон номерлери эсин. Ачык элеби же жаап койдуңузбу? Жабуу экен. Абалы бирок жакшы экен. Көрүнүп эле турат. Баасы 520 деп атасыз, 520 миң кеми бар. Мо Porter 1 дубль кабина. 2003, объемы 2.6, телефон номерлери. Азыр байланыш бесимен басын сурап атат. 420 миң сомго бербептир, клиент келген экен. Абалы жакшы. 420 миң сомго бербедим дейт. Телефонда канчага деп атат, билбей бадык. Porter 1 нарашка жок, нарашка жок экен. Азыр кагаз жок экен, өзүнөн эле эсинен маалымат алып берели. 2003, объемы канча? 2.6. Так, пробеги канча болуп көрсөтүп турат? 114 миң километр. Свежий келген, свежий экен да. 10 күн болду дейт. Баасы канча болуп атат? Баасы 470 деп атат экен. Телефон номериң? Тамкын жазылган. Ооба, айта бер, айта. 778 30 56 96. Ушул Porter'ды жактыргандар ушул номерге чалыңыздар, эси менен байланышасыздар. Киргенде эле ушул турат. Жылы 2010, объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Арканкы жагынан бир көрүнүшүн тартып койлу. Ички салону анда чехол кадалыптыр. Пробеги 82.846 километр. Айтылыш баасы 150 миң сом. ВАЗ-2106. 1999, объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Карбюратор да бул эми, карбюратор. Айтылыш баасы 100 миң сом. Да бир 07. Сыртынан анча-мынча чийиктери бар экен. Анан капот жагы жана крышасы кичине күйүп кеткендей, краскалары. 2006 инжектор, пробеги 110 миң километр, баасы 135 миң сом. Телефон номерлери эсин. Да бир 07. Ток көмүш түстө. Эки миң 10, объемы 1.6. Телефон көрүнбөй калса айтып кетейин. Озеки 509 77 71 71.
Жағынан көрініші. Пробеги 95.839 километр. Айтылыш бағасы 150.000 сом. ВАЗ 2106 қаласа шығарсын, ал өзінің ықтияры да. Карбюратор екен байқағаныңыздардай. 1999, объемы 1.6, телефон номерлері иесін. Сыртқа балын көрсетелі. Бұл багажнигінің ішінде байқағаныңыздардай шиповой зимний баллондары менен 4 өтең. Протекторлары жақшы, таза. 130 бұ? Айтылыш басы 130.000 сом. 91.000 километр пробег. 04 ВАЗ 21. Жақында әле келіп тұр. Қайсы шардан келді? Екатеринбургтан кен. Онда багажнигі да бар екен тамында. 2002, объемы 1.6. Инжектор бу? Карбюратор екен. Телефон номерлері есін. Онда транзитный номерді учеттан шыққан онда. Так, номерді алып беремін де отасың, пробеги 101.368 километр. Басы 100 қанша? 110.000 номерімен қошады. Да бір 06. 2000 жылы, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Көріп отасыздар. Өзінің сидениясында екен, чехолсыз, Қанша да отты? Ака, машинаны көрім, 130.000 кеми 130 кеми бар. Да бір 06, қызыл 06-ның жанында шул тоқ жасыл түстегі 06 болды ота. 2005, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Жақшы оқыл байатса 559 07 09 41. Инжектор онда. Карбюраторлы. Айтылыш бағасы 110.000 сом. Мынандай УАЗ бортовой тұрады екен. Есі жоқ. Бірақ біздің арамызда каналдың арасында көрушілеріміз қызығып қалса, азыр телефонын тартып қойым. Ошоменен байланышып, так маалымат алып алсаңыздар болот. Мынакей телефонды бұл жерде жазылып турат. Жылы, объемы жоқ, бағасы жоқ. Базарда 07 көп болған үшін 70-80% 07. Біз дағы ошоға жараша видеолорыз көбірек 07 мен байланышлы болады. 2011 телефон номерлері есін. Машина сыртынан жақшы, тұнығылы көрінеді. Ішкі салоны. Пробеги 7000 дейбі? Ошондай бу. Азы ғой онда? Так. Өзі нақта пробеги 28.000 километр, 100 қанша дедім? 160.000 сомды отады айтылыш бұл. 40-қа берем. Ола тұрған басы 140. ВАЗ 2106. Сыртынан жақшы, аябай өзінің жылында өтті жақшы сақталған. Мынандай титанка баллондары 1997, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Мұнаки 552 00 15 33.
Кыргызстанда эле жүргөнбү? Же Россиядан келдиби? Россиядан келген. Ага. Да, ички салону. Так, пробеги оригиналбы же айылынганбы? 52.409 километр деп көрсөтүлүп турат. Анан баасы 200 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Өзүңүздөр байкаңыздар. Нива, Тайга 2014 объему 1.7, айтылыш баасы 400 миң сом. ВАЗ-2106 карбюратор 2001, объему 1.6, телефон номерлери есть. Багажын карасак, мындай мини сабвуфер турат. Айтылыш баасы 130 миң сом. Краскалары родная дейт. Дагы бир мындай ак 06. Тамында мындай багажник коюлган экен. 1998. Телефон номерлери жана баасы жазылып турат, 60 миң сом деп. Көбүнчө айтылыш баасын эле айтышат. Дагы сиздер бир кыйла суммага да түшүрүп алсаңыздар дагы болот. Ээси менен сүйлөшүп, соодалашып дегендей. Кымбаттуу биздин көрүүчүлөр, биз азыр эми мына Nexia катар жакка келдик. Ушул жактан Nexia'лардын бааларын билип берген аракет жасайын. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 160 миң сом. 2008, объему 1.5, машина кейджи. Телефон номерлери ээсин. Nexia 2 2000 канча? 2011 бі? Ага. Телефон номерлери ээсин. Объему 1.6, баасы 160 миң, а? 160 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Chevrolet Lanos 2007, объему 1.5, телефон номерлери ээсин. Коробка механика. Ички салону. Пробеги 195 миң 598 километр. Так айтканыбызда. Айтылыш баасы 120 миң сом, а? Дагы бир Lanos ак түстө. 1997, объему 1.5, телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 95 же 85 миң сом деп атат. Мына Lanos'тор көп эле. Киргенде Борбордук базар дарбазадан сол тарабында. Deo Nubira 2 2001, объему 1.5, коробка механика, телефон номерлери ээсин. Баасы 120, а? 90 миң сом деп атат экен. 90 миң сом, анда бир ички салонда көрсөтүп коюн. Мунун комплектациясы өзү жакшы эле болот. 4 айнеге тең электростеклоподъемникте. Мынакей торпедалардын көрүнүшү. Nexia 1, Корея. Кореяда сборка болгон.
1994, объемы 1.5, телефон номерлері есін. Айтылыш басы 100 000 сом. Сомдың курсы 69.50. Мен ақырқы білген бойынша. Nexia 1 1995 Корея, объемы 1.5, басы 70 000 сом. Nexia 2 сыртқы ауалы жақсы эле, тонук эле көрүнөт. Родная краска дейт. 2012, объемы 1.5, телефон номери простой мотор болот, ова 1.5-тер. 8 клапандуу. 8 клапандуулар бак ремен үзүлсө дагы немелер клапандар ийрейбейт да, ошо ийилбейт дегени. Ошонусу жакшы. 1.6-дан көрө. Айтылыш басы 200 000 сом, кеми бар деп атат. Сүйүктүү Машина KG каналынын көрүүчүлөрү, мен эми көрүп атканыңыздардай грузовой Mercedes-Benz Sprinter пассажирский, ошон эле грузовойун жана башка машиналар тартып кеткенине аракет жасайын. Видеолорубузга класс басып туруңуздар. О тракторлар боюнча мен мурдагы видеолордо тартканмын. Ошо видеолордо маалымат алып алсаңыздар болот. Аны үчүн биздин Машина KG YouTube'да Машина KG баракчабызга кирип, видео деген пунктту басып, анан ошо видеолордун арасында ушул тракторлар чыгып калат. О гигант жөнүндө тартып кетсем, бул кузову жаңыраган экен, гиганттын 1997 811 кузовта. Эси көрүнбөйт, номерин айтып көрсөтүп кое берейин. КамАЗ Универсал, российский номерде. 1991, телефон номерлери 775 30 17 17. Айтылыш басы 600 000 сом. Mercedes-Benz Gigant 814 модельде, 1992, басы 12 000 доллар. Телефон номерлери есін. Мо жанында самосвал турат, ушуну суранып атышат. Бунда тартып койланда. КамАЗ самосвал. Жылы канча? 97? 1997 экен. Телефон номерлери 772 38 27 61. Самосвалдын көрүнүшү. Басы канча болуп атат? 400 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter 412 модельде, өкөтең будка, холодильниги менен кошо. Азыркы жайкы мынандай ысык кезде аябай керектүү эле машиналардын бири деп ойлойм. Эси жок, көрүнбөйт. Ушул розеткасы окшойт. Өкөтең бир эле адамга караштуу, ошон үчүн номерлери бир эле. 1997, объемы 2.9, телефон номерлери есин. TDI экен. Бул деле 1997, объемы 2.9.
Могу оң жактагы будка чоңураак экен габарит боюнча. Бийиктигинен дагы, узунунан дагы будкасы чоң экен. Mercedes-Benz Sprinter 313 модельде. Мен эми азыр кеч келдим базарга. Көп эле кайтып атышат. Бул да машина бул базар уже сатылбады окшойт. Эсине чалып биле берсеңер болот. 2006, объему 22, телефон номерлери эсин. Ички салонун бир көрсөтүп коеюн. Ошо пассажирский экен. Мына ичинен кирип эле көрсөтүп коеюн. Мынакей подсветкалары ушундай болуп жанат экен. Ичи таза, жакшы. Сиденьянын материалдары ушундай. Баасы канча болуп калды? 700 000 сом. Пробеги мынакей 256 180 километр. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Жүргүнчү ташаганга ылайыкташтырып жасалган свежий перегон. 2008, объему 2.7, телефон номерлери 555 83 40 30. Каталынан көрүнүшү. Монитор бар экен. Ички салонунан да көрсөтүп коеюн, телевизор менен кошо. Баасы $14,000, $14,000. Мо Ford Transit. Бул грузовой экен. 2001, технически отличном состоянии деп жазып коюптур. Объему 2.4, коробка механика. Баасы $4,000. Односкатный, да? Мынакей кеч калган лаболор. Ээлери таштап эле кеткен көпчүлүгү. Могу лабо жөнүндө болсо айтып коелу. Эси жок, баасын биле албайбыз. 2013 газда, свежий перегон, телефон номерлери. Тенти бар экен. Кийинкилери. Бул да свежий перегон, Кореядан. 2005 газ, телефон номерлери. Эки миң 17 жылы жаңыраак лаболордон. Тенти бар, заводской. Ээлери жок. О, Дамасты сурап көрөлү. Эшик ачык турат. Салам алейкум, сизденби? Канча деп атасыз? 260, 160. Телефон номерлери жана жылы 1996. Бензинде булар, а? Бензинби? Ама арзаныраак лабо. Эси жок, эшигин ачып коюп кетиптир, даже телефондорунан берип таштап. 1993, баасын жазып коюптур, 150 000 сом. Бул канча болуп атат баасы? 280. 280 000 сом. Булчу? 200 000. Бул бензинде экен, а? Нарашкалары бар. Телефон номерлери.